Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Шайырбек Абдрахманов. Өткен бірінші бөлікте біз Манас жөнінде сөйлескенбіз. Белгілі журналист жана азыр Манас иликтөөчү. Өткен берүүдө біз Манастан маңкурт идеясын Айтматов Манастан алган деп деген жерге токтодук эле. Кайсы жерден кандай болуп, эмне үчүн? Эми биринчиден сизге рахмат айтып коеюн жана сиздин көрүүчүлөрүңүзгө ыраазычылык билдирип коеюн. Кызыгып, көрүп, айрым комментарийлерди окуп калдым, экинчи бөлүгү качан чыгат деп. Анан баарыңыздарга ыраазычылык билдирип кетейин. Эми кечеги сөздү улай турган болсок, агай, мен кече айтып бердим, көз камандын балдары өзүнчө Кытайга колго түшкөндө көз каман анын аты Үсөн болчу. Кытайга баргандан кийин башыбызга шириги тери кийгизип дейт, кыйнап аны ишке салды, Жуушаң деген жерге алып барып иштетти дейт да. Анан атын өзгөртүп көз каман коет. Көз каман. Анын аялы төрөттөн өлөт дагы, ал баласынын аты Көкчөкөз болуп калат. Анан башка аял алат ошол жердеги жергиликтүү элден. Ал балдары таптакыр баягы кыргыз экенин унутуп, өзүнүн түбүн тегин унутуп чоңоюшат дагы. Булар же тигилерге кошула албайт, же бир эле кыргыз экенин жана Үсөн эле билет. Өзүнүн балдарына теги тууралуу, жери тууралуу, эли тууралуу, анын мифологиясы, анын тарыхы, анын тигил түпкүрдөн берки келе жаткан баянын өткөрүп бере албай коет да. Анан бул жерин эңсейт да баары бир. Ушундай Манас деген чыгыптыр, мыкты чыгыптыр. Ошол Манаска баралы деп кийин анан бар дүйнөсүн жыйып алып, элин колунда бала чакасын алып алып, анан кийин бир топ эл болуп Манасты көздөй кайтат. Ал учурда Манас тетигил жагы Лопнорго чейин чаап, бул жагы тетигил Гималай деп коет. Манаста Ымалай деп айтат. Ал тону Гималайга чейин салгылашып, бир топ илгерки өзүнүн ата бабасы башкарган территорияны жыйнап койгон болот. Бир топ жерин. Эмне үчүн муну айтып атам? Анткени Манастын ата бабасы башкы атасы Карахан дейт. Карахан деген сөздү биз мындай кара киши болгон үчүн жана болгон үчүн эмес, кара деп биз көп нерсени айтабыз. Кара камыш, камышы көп жерде айтабыз. Кара суу, суусу чоң жерде айтабыз. Кара көл, көлү аябай терең. Бир кара сойдун дейт. Бир кара мал дейбиз, чоң малды айтабыз. Эми Карахан деген бая император деген сөздүн кыргызчасы болуп атпайбы? Карахан деген хандардын ханы, сарей, да? Хандардын ханы. Башкы атасы Карахан болуп атат. Демек, Манаска чейин эле ушул Манас кайра бүтүндүгүн алып келген, Манас кайра кайрып келген, тетигил чаап алган элди сүрүп, анан кайра жыйнаган аймакты башкы аталарынан бери ошол аймакты ээлеп келген. Ошол жерди кенейтсе кенейтип, бирок калганын Манас жыйнады. Мына ошон жыйнап калган учурда анан Көкчөк Үсөн өзү көз каман аталып кеткен. Үсөн анан бала чакасы менен келет. Биринчи уулунун аты Көкчөкөз. Анан булар же Кытай эмес, же кыргыз эмес. Тигил чөйрөнүн таасиринде чоңойгон, ошол туткун болуп барган чөйрөсүнүн тарбиясында чоңойгон, ал эми теги жөнүндө маалымат албай калган. Теги уктап калган. Азыркы биздин маселебиз, көйгөйүбүз да ушул болуп атат, агай. Биз балдарыбызга өзүбүздүн тегибизди эскирген, бул деген жомокта, бул деген мифта деп обесценка кылып, аны арзан баа кылып чыгарып, балдарыбызга башка нерсени үйрөткөнгө аракет кылып атабыз. Бул жакшы, азыркы заманбап нерсени үйрөтүш керек, бирок теги менен кошулмайын, бул өзүн таппай калат. Бирөө бизге бир алакандай жерин бербейт. Бирөө бизге сен башка тегин ким деп сурайт деген жок эле дегендечи. Мисалы, биз тегибиз менен заманбап нерсени үйрөнө турган болсок, мындай адамдар, мындай балдардан мыкты лидерлер чыгат эмеспи? Эми Көкчөкөзгө кайра кайрыла турган болсок, көз каман ошентип келди. Келгенде кыргыздын наркын билбейт,
тамак жешине чейин билбейт, баягы маданиятын билбейт, жашоо өзгөчөлүгүн билбейт, өгөй. Анан болгону канында бирин экин нерсе калат, тетиги көк чөкөсү Манастын ордуна хан болгусу келет. Ошол эле иштеп атат. Бул да хандын тукуму да. Манастын ордуна алып койсом, анан бүт Кыргызды мен башкарсам деп ушинтип ойлонот дагы. А Үсөн атасы айтат: "Эй балдар, койгула. Булар жарабайт. Биздин ата бабастан бери мындай жок" десе, койчу деп укпайт. Атасынан өтпөй калган анткени. Бул тиги жакта өгөй, бул жакта да өгөй. Маңкурт бей ким? Анан Манасты өлтүрөм дейт да. У берип Манасты өлтүрүп кое жастап, аз жерде Манас тирүү калат. Өзүнүн тууганына колтук ачам деп. Баягы ал ойлоду да. Бул деле мага окшогон эл деп. Мына ошол наркы элге да кошула албай, өзүнө да кошула албай, өгөй болуп калган адамдар мамлекетке эмне залакасы, кандай тиерин Манаста баяндап атпайбы? Мына ушул карап туруп, ушул логиканы анан Чыңгыз Айтматов алгандан кийин муну укмуш кылып дүйнө жүзүнө жанагындай өзүнүн чыгармасы менен тилдерге кирип калды. Жеткиргенде бүткүл дүйнө жүзү ушул акылга, Манастан алынган ушул баягы наркка моюнсунбадыбы? Мына ошон үчүн Чыңгыз Айтматов Саякбай Каралаев атабыздын сөзүн тыңшап, Манасчыларды сыйлап, Манасты сыйлап, Манас деген бул бардыгыбыз үчүн баа жеткис булак. Мындан биз азыр мен сыяктуу болуп психологияны үйрөнсөк да болот. Азыркы заманбап психологдордун илимин алып барып, Манастан изилдеп таап алып атпаймынбы кээ бир жерлерин? Адамдын мисалы үчүн Карл Густав Юнг айтып атпайбы? Адамда эки энергия болот. Мына адамдын персонасы бул менин персонам. Мен бир жерде атамын, бир жерде баламын. Адам персонасы алмашып турат. Бир жерде сиздин алдыңызда мен шакиртиңизмин, же болбосо кийинки муунмун. Бир жерде болсо мен мугалиммин деген сыяктуу адамдын персонасы кайсыл жерге барса баягы алмашып турат да эго. Ал эми эго бул аналитикалык центр ичиндеги. Эмнени чыгарыш керек, эмнени. Ал эми жанагы анимус деген бул аял энергиясы, эркек энергиясы, анан бөлөкө жагы теневая часть. Сөзсүз ар бир адамдын кемчилиги, ар бир адамдын начар мүнөзү, начар жагы болот. Муну теневая часть. Эми муну мен сизге азыр жиликтеп айтып берем, Манаска кирип алып туруп. Ата көргөн маңкуртту ошол менен бүтүрдүк. Ата көргөн ок жонот дейт. Эне көргөн тон бычат дейт. Кыргыздын укмуш макалы. Бул макал мындай психология тараптан карап көргөндө баа жеткис укмуш сөз да, эки эле сөз менен ушундай бир сөз менен берип койгон. Эмнеге? Атанын энергиясын, ата көргөн, ата тарбиясын алган адамда баягы орусча айтканда мужественность. Ок жонотпайбы? Туурабы? Ал ошол эркектин мүнөзү, агрессиясы дейбизби, же баягы анын ушундай бир эрки дейбизби, эркек энергия. Эне көргөн тон бычат дейт. Атаныкын алып койсоңуз, ошол эркек деле эне көргөн тон бычат. Эне көргөн кыз деле тон бычат. Ата көргөн кыз деле ок жонот да. Аял эркек, бирок экөөнүн энергиясы бириккенде эми муну Манас калп баралы кайра. Манас бир жакка согуш кыларда эч кимди киргизбей үйдүн ичинде өзү жалгыз, боз үйдүн ичинде өзү жалгыз көпкө ойлонот дейт да. Сагынбай Орозбаков атабыздын. Аябай ойлонду дейт. Аябай көпкө ойлонуп олтуруп анан 2 күн, башка күн дегенде анан кийин эртеси күнү чыгып, анан бүт чорлорун чогултуп, анан оюн айтты дейт. Эми карап туруңуз. Эгер ата көргөн ок жонгон болсо, кандай болмок? Оюна келгенде эле, бул жер чабыш керек, кеттик деп туруп анан биз эми эркектер ушундай немени кабыл алабыз да.
кеттик деген ойдон эле. Ал жерде эненин энергиясы бар үчүн, аял затынын энергиясы бар үчүн томбучу атат. Бир жака барам, мынча киши алам. Мунун мындай болот, мунун тилин тигинтип табам. Анан бул жерден томбучкандай сценарий, пландарын, стратегиясын жазып атат. Бул жерде Манастын баягы аял заты, то есть энелик энергиясы. А бул жакта болсо жерди чогултам, элди чогултам деген мужская энергия. Эми анимас менен анимус кандай бирдикте иштеп атат да. Айкалышып иштеп атат. Эми карап туруңуз. Манастын 40 чоросун анын 40 мүнөзү деп түшүнө турган болсок, психологиялык жактан алып караганда. Манаста чубак деген чоро бар. Чубак деген чоросун эгер жанагы көлөкө жагы менен, жаман жагы менен, теневой жагы менен иштете турган болсо, чубак деген чоросу чыр барган жерде чуу кылат. Кылычын кынсыз байланган дейт. Кылычын кынына салбай, жалаң байланган, ушундай ачуусу чукул өтө каардуу болуп кетет кээде. Аны ошол чубакты Алмамбет менен чубактын чатагында Манас чубак ушинтип чыргылып баштаптыр, чубак тарынып баштаптыр. Эмне үчүн мен Алмамбет менен кошулуп Кытайга кайгуулга барбаймын? Мен эмне үчүн муну менен кошулуп жер чалганга барбаймын? Деп атыптыр дегенде Манас чубакка ак куласын тартылатат. Ошондо сөз болот. Чубакты бул жердегисине биз чыдайлы, бирок чубак согушта, чубак согушканда жанына киши туралчу эмес. Чубакты плюс жака колдонуп атат. Караңызчы. Бул чубактын ар бир адамдын өзүнүн мүнөзү бар, чубагы бар. Менин дагы чубагым бар. Мен да чыргылып кеттим келет. Бирок ошол чубакты кайсыл учурга колдонуш керек? Кээ бир адамдар болот, дайым эле ошол чубагын колдонуп жүрөт. Барган жерде ызы чуу, барган жерде ал Ажыбай деген да мүнөзү бар да Манастын. Чоросу бар. Ажыбайды ошол чубакты чыгарбай турган жерде Ажыбайды чыгарып дипломатия менен 60 элдин тилин билген Ажыбай дейт. Ар бир адамда сабыр деген бар. Дипломатияны колдонсо болот. Бирөөнүн көңүлүн тапса болот. Туура? Бардык жерге чубакты колдонсоңуз анда иштебейт. Манас айкөлдүк иштебейт. Ошон үчүн Манасты айкөл дейт. Манастын айкөлдүгүн азыр сөздүн артында айтып берем дагы. Ажыбайды чыгарып, чубакты чыгара турган жерге Ажыбайдын дипломатиясы керекпи? Керек эмес. Чубак тетигил согушта дипломатиясы керек эмес. Ал жерде чубак керек. Ал жерге сыргак керек. Миңди көрсө качпаган, миң экен деп шашпаган, мындай адамдар керек согушта. Ошон үчүн согушта ушул мүнөздөрдү колдонуп атканда Коңурбай айтып атат. Эй, муну сыргагын, муну чубагын кармап бергилечи. Манастын өзүм кармап алайын. Эй, Манастын колдогон эле болбосо, булар найзача артык эрекен го. Ушулардын сайган найзасы кабыргамдан оорусу кете элек алиге чейин деп чыркырап атпай Коңурбай. Мына чубакты колдоно турган жер болот. Сыргакты колдоно турган жер болот. Керек болсо Манаста эң терс каармандын ролун аткарган Кыргылчалдын кыргыл деп айтылат. Ошонун атын Манас койгон. Согушканда ушунчалык жанындагы эч кимди калтырбай кырыптыр дейт. Могу чүйдө Акунбешимден чүйдү бошоткондо тети Кара Балта жакта катуу согуш болуп, Кыргылчалын согушка кирген дейт. Анын аты башка болгон. Аны сен кыргыл, сен жүргөн жер кыргын турбайбы, анан кийин Кыргынчал койгон атын. Мына ошол Кыргылчал интриган. Куулук шумдугу укмуш. Жөн жүргөн киши эмес да, бир жерден болбосо бир жерден сөз бирдеме чыгарат. Бирок Кыргылчал Манастын чоросу. Аны каякта колдонуп атат. Манас аны 7 хан чатак чыгарды. Манаска каршы биз согуш кылабыз. Манас менен экинчи Манаска баш ийбейбиз. Биз өзүбүзчө хандык түзөбүз дегенде Кыргылчалды колдонду эле. Кыргылчал тетиги жетөөнү интригага салып атып Манастын алдына чөгөлөтүп койду. Биз кайра юнтка келе турган болсок, ошол биздин көлөкө жагыбыздагы биздин муну эмоциональный интеллект деп психологдор атайт. Ошол биздин
каардуу жагыбызды ар бир адамда бар. Анын каары бар, заары бар, куулугу бар, шумдугу бар, ар кандай мүнөздөрү бар, терс мүнөздөрү бар. Бул терс мүнөздөрдө энергия көп болот. Мисалы үчүн азыр жиниңизге тийсем деген сиз монтип отурасыз, уйкуңуз келиши мүмкүн. Мисалы үчүнчү, азыр жиниңизге тийип койсом уйкуңуз качып, энергияңыз көбөйүп, шайыр биракка чык деп ушинтип баштайсыз. Ал энергия кайдан келди? Ошол биздин жана злость, же болбосо таарынуубуз, же болбосо кайсы бир баягы көлөкөбүздө жаткан мүнөздөрүбүздөн чыгып кетти. Эми ошону биз ошонун артынан ээрчип, ошол мүнөзүбүз чыгып кеткенде чубагыбызды чыгарып, кана байранын чыгарып, элдин баары менен урушуп алып кетип калганыбыз туурабы? Же ошол мүнөздү өзүбүздүн пайдабызга плюска иштеткенибиз туурабы? Мисалы, таарыныч деген адамда бар да, бирөө таарынып калдың. Ошол таарынычтан таарынып тигил адамга барып бир акмакчылык кылып, же болбосо бир мындай бир былык бирдеме кылгандан көрө, ошол таарынычтан келген энергияны өзүңдүн билимиңе, илимиңе, мен ушул мени мынтип таарынтты, мен мындай жакшы нерсе кылайын өзүмө деп өзүңө иштетсең, кандай энергия алат адам? Бирөө намыстанып калды. Намыстанып анан кур намыс баш жарат болуп, намыстанып кетип ош жердин баарын ышпалдасын чыгарбай, ал намысты ош жерде бирөө сени бирдеме деп кемсинтип, намыстандырып койду. Ошол кемсинген, ошол намыс менен анан келип, могу жердеги сиздин артыңызда турган китептин баарын окуп салса болобу? Ошол энергияны колдон. Манаска кайра келе турган болсок, эмоциональный баягы интеллекти Манас атабыздын ушунчалык күчтүү. Ал кишиде каары да бар. Ал кишинин баягы кол ачык берешендиги да бар. Ал кишинин сүйүү, ал кишинин мээрими да бар. Бирок ал кишинин заары дагы, ал кишинин ушунчалык мүнөздөрү да бар да. Керек болсо Манас дейт, Сагынбай Орозбаков атабыз айтат. Атасы Жакып бир кылмыш кылып, кылмышы бетине коюлуп калса, Жакыптын башын алып салгандан кайра тартчу эмес дейт, ушундай мүнөзү бар болчу деп. Анан бир туруп ичине эр токумдуу ат батат. Айкөл. Эми айкөл дегенди биз жалаң эле Манас атабыз деген мондай бир берешен, кол ачык, аябай ак көңүл деп түшүнүп атпайбызбы? Айкөл деген бул мүнөздөрдүн балансы. Мисалы үчүн, могу жер бети, жер шары ушунчалык көп жылдыздардын арасында жерде жашоо бар. Бирок жердин өзүндө Сахарадай аябай куйкаланып өлө турган жериң бар. Тетиги түндүк муз океандай, Антарктидадай адам жашай албай турган жерлер. Суунун үстүндө жүрүп, сууга чаңка өлүп кала турган океандар бар. Туура? Сууну иче албай. Бирок ошолордун балансы биздин Кыргызстаныбызга окшогон, же болбосо башка кооз жерлерге окшогон, ошолордун балансынан анан ушунчалык бир күнөстүү сонун жерлер бар, ал жерде адамдар жашайт. Бул эмне? Бул баланс. Ошол бизге каардуулук да керек, берешендик да керек. Ошол бизге ар бир мүнөзүбүздүн балансын туура иштетсек, ар бир мүнөзүбүздү туура иштегенде биз айкөлдүккө жетебиз. Манас атабыз өзүнүн ошол баягы мен эми кыргызча которуп айтайын, энелик тарабындагы, аталык тарабындагы, эркек тарабындагы айкалыштыра иштетип, анан өзүнүн 40 чоросун мен Манас атабыздын мүнөзү деп санайм. 40 башка мүнөз. 40 башка мүнөз. Бирок ошол мүнөздүн ар бирин өз учурунда колдонуп атканы бул анын укмуштуудай эмоционалдык интеллекти бар киши деп эсептейм да. Бул иштейт. Муну практикада сиздин көрүүчүлөрүңүз менден угуп алып колдонсо, иштейт сөзсүз. Бардык эле жерде маселени ажыбай болуп чечкенге болбойт. Дипломатия менен чечкенге болот. Кээ бир жерде чубакты чыгарыш керек. Кээ бир жерде сыргак атка жеңил тайга чыкты чыгарыш керек. Кээ бир жерде алмамбетти чыгарыш керек. Кээ бир жерде да. Ошон үчүн Манас атабыз өзүнүн тегинен келаткан мүнөздөрүн да колдонуп атат. Анан ар бир мүнөзү өзү жалгыз калганда эмне болот? Каныкей энебиз айтат баягы 40 жигитке таарынганда. Силер 40 жерден келген ителең.
манас болбосо силер кайдан кишелең? Аты жок келгениңе ат берди, тону жок келгениңе тон берди деп атат. Эгерде Шайырбектин чын эле кайсыл бир, мисалы үчүн мен азыр чыр мүнөзүмү чыгарайын. Ошол чыр мүнөзү менен жүрө берсем мен кайсы кишимин? Шайырбектин жалаң эле дипломаты менен жүрө берсе, дипломатия деп өзүнүн дипломатиясы менен жүрө берсе, дагы кайсы кишимин? Бирден мүнөзүң ошол эле мүнөз менен жүрө берсең, 40 жерден келген ителең дегендей, ал эми ошол 40 чоронун баарысынын мүнөзүн колдонуп, туура колдонгон Манас атабыз чогулткан үчүн ошол чоролордун баарысы бирин-бири толуктап турат. Бул ушул баланс. Эгерде Кыргылчал жакка көп өтүп кетсе, анда дагы Манас болбой калат. Чубак жакка көп өтүп кетсе, анда дагы баланстан өтүп кетсе, анда Манас болбой калбайбы? Мына ошол мүнөздөрдүн балансы, жана жер шарына окшогон аба ырайынын бардык нерсенин күндөн алыс эмес, жакын эмес момундай бир балансы жер шарындай жашоого мүмкүнчүлүк болгондой шарт түзүп атса, адамдын дагы мүнөзүнүн балансы адамдын ички структурасынын эркин болушуна жана айкөл болушуна шарт түзүп берет деп эсептейм. Бул иштейт. Колдонуп көрүш керек. Мамлекетти башкарууда, эл башкарууда ушундай бардык бир шартта бир нерсе жасап, башка шартта башкача аракеттенип, ушундай бир толук гармониялык нерсе сыяктуу болуп атат. Карайсызбы? Мамлекетибизде деле жумшак күчүбүз бар. Маданиятыбыз, адабиятыбыз, биздин кинобуз бар, аздыр көптүр. Бизде баягы тамак ашыбыз менен башка өлкөлөргө мындай көрүнө турган оюндарыбыз менен улуттук оюндарыбыз, бунун баары жумшак күч. Баягы Джозеф Най, америкалык окумуштуу мягкая сила деп таап чыккандай, мунун баары жумшак күч. Бул жумшак күчүбүз ичибизге да иштейт, сыртка да иштейт. Биздин өзүбүздүн маданиятыбыз аркылуу башка элдин симпатиясын алабыз. Башка мамлекеттер менен алака түзөбүз. Өзүбүздүн ичибизде болсо, биз кийинки муунду жумшак күчүбүз менен тарбиялабасак, башка жумшак күчтөр тарбиялайт. Эми бул көңүлүн алып кетет. Алып кетет. Эми карап туруңуз. Анан биздин согуштук күчүбүз дагы бар. Мамлекет ушул баланстарды кармап атпайбы? Элементарно ушул баланстардын бирөөсү жок болсо мамлекетте, анда ал мамлекетте көйгөй башталат. Сырттан кандайдыр бир таасирлер башталат. Ички көйгөй башталат. Азыр биздин ички көйгөйүбүз бар. Биздин ички катмарларыбызда жумшак күчүбүз начарраак иштеп атат. Мисалы үчүн ошол эле мультфильмдерди, ошол эле жомокторубузду, ошол эле Манасыбызды, ошол эле Семетей Сейтегибизди, ошол эле Курманбек Эр табылды, Жаныш Байыш деген эпостарыбызды кино кылып балдарыбызга сунуштоонун көйгөйү турат. Муну биз сунуштап балдарыбызды тарбиялабасак, анда алардын ички дүйнөсүнө, бул согуш менен ала албайт ички дүйнөнү. Ички дүйнөнү жумшак күч менен алат. Бая кулактан кирип бойдо алганды. Ошондой тарбия көргөн адам ошондой калыптан чоңойт, анткени сырткы чөйрө жана айттык тарбияга таасирин берет сөзсүз. А ички өзүңдүн ата бабаңдан келатканың, анан бул жерде чыга албай уктайт. Анан эмне болобуз? Көк чөкөстүн балдарындай болобуз. Зыяныбыз тиет. Же тияк эмес, тияк эмес, же бияк эмес. Ошондуктан мунун балансы ички өзүбүздүн жан дүйнөбүздү байытуу менен сырткы дүйнөдөгү, чөйрөдөгү жакшы жетишкендиктерди кабыл алуу менен биз урпак тарбиялай турган болсок, сонун урпакты тарбиялап бере алабыз деп ойлойм. Өзүбүздүн мүнөзүбүзгө жараша кылып, төп келе тургандай кылып, же эле механикалык түрдө алып бөтөн сыяктуу болуп турбагандыгын сиңирип алыш керек. Менин бир боксер иним бар. Так. Жөнөкөй түшүнүш үчүн айтып берейин, атайын. Бизде мүмкүн жаштар дагы бар болуш керек, көрүүчүлөр. Мен ал иним менен сүйлөшүп атканда айтам да, шакирттериңе бокс деле үйрөт. Бир шакиртиңди Мухаммед Али кыла албайсың, бир шакиртиңди Тайсон кыла албайсың. Эгер Тайсон кылсаң, ал Тайсонго окшошушу гана мүмкүн. А бирок Тайсондай болуп чыгыш үчүн анын дене мүчөсү,
булчуңдары, психологиялык структурасы, ички баягы процесстери, анын баягы ударды алып чыгуу немеси, адаты, механизми, сиз спортты жакшы түшүнөсүз, карате менен дагы машыккансыз, көп спорттун түрлөрүн билесиз. Ошол механизми Тайсондыкындай эмес, ар адамдыкы ар башкача чыгышы мүмкүн. Сен боксту үйрөт, жакшы. Ал адамдын өзүнүн ички потенциалы бар. Ошол анан баягы спортта айтып атпайбыз, коронный ударлары. Ошол анан ошол коронкасын өзү табат. То есть бокста өзүнүн изин ички потенциалы аркылуу өзү табат. Ошол сыяктуу эле биз жалаң эле тиги муну өзүнүн ички потенциалы, муну ата бабасы, манасы, тиги чубагы, алмамбети жок, аны жок кылып туруп, заманбап нерсени киргизип коебуз деп атканыбыз, биз кайра экинчи Тайсонду тарбиялайбыз деп атканыбыз да. А эгер биз заманбап нерсени үйрөтөлү, ички потенциалына тийбейли. Аны керек болсо жакшыраак, тереңирээк билүүсүнө көмөктөшөлү. Ички потенциалы жаңы технологияны алып туруп, жаңыча бир жол таап чыгышы мүмкүн. Сиңирип туруп. Тигил азыр карабайсызбы? Ички потенциалы, эми жана спортсмен инелерибиз ушунчалык биздин көңүлүбүздү сүйүндүрүп атпайбы, көтөрүп атпайбы? Буларга грек-рим күрөшүн үйрөттү, бирок ар бири өзүнүн потенциалы бар. Өзүнүн тегинен келаткан потенциалы менен аз дүйнө жүзүн багындырып койду. Ушул сыяктуу кыргыздын өзүнүн тегинен келаткан абдан чоң ички потенциалы бар. Бул Манас, дагы жолу кайталап айтам. Бул ошол аталарыбыз, бабаларыбыз Манас баш болгон, андан берки кечеги Алымбек Датка, Курманжан, кечеги Шабдан, кечеги Ормонхан деген сыяктуу мыкты биздин ички потенциалыбыз бар. Ар бирибиздин бессознательныйыбызда. Ошого тийишпеш керек, ошондойлор дагы чыгыш керек. А бирок жаңы заманбап жолдорда айкалыштырып. Биздин убактыбыз 2 мүнөттөй калыптыр. Жалпысын алганда кыргыз мына Манасты жалпы мындай бир энциклопедия сыяктуу түшүнсө болот го. Бардык турмуштун бардык жактары ар бир чагылдырылган. Эми бул биздин көргөн, биздин алып келаткан момтип уучубузда төкпөй, чайпалтпай ушуну алып ата-бабаларыбыздан кылымдар бою канча согушта жеңилди, канча жерде араң жан болуп, канча жерде ачка калып, ток калып, бирок кырылбай, могу жаратылыштын кайсы бир жерлеринде өлүп калбай, ошону жашап алып келгени, бул деген кандай эрдик, кандай баалуулук да. Ушуну алып келип бизге жеткирди. Эми момундай укмуш технологиялардын учурунда, момундай укмуш замандын учурунда биз муну кийинки муунга өткөрүп бербесек, анда жанагы көз камандай болобуз. Балдарыбызга какшап айтабыз, Манас дейбиз. Жалпысын да түшүнүп, бардык майда чөйдөсүнө чейин түшүндүрүп бериш керек элерге, башкаларга. Мисалы үчүн мынтип айтат да. Окумуштуулар. Адам өзүн төмөн баалап алат, же жогору баалап алат. Баланс эмес. Өтө. Адам өзүн мындай тагыраак баалаганга аракет кылыш керек. Албетте так баа чыкпайт эч качан болуп турат да. Биз азыр тегин десе, жанагындай бир жарма патриотизмге кетип калган учурлар болот. Заманбап десе, ал жакка да заманбап деп мурутун чыйратып кетип калган учурлар болот. Тамырын унутуп. Эми биз эки жактан экөөнүн балансын бекем кармашыбыз керек. Карл Густав Юнгтун сөзү менен жыйынтыктайын. Сенин тагдырың, сен тагдырыңды жасайсың. Тагдырыңды өнүктүрөсүң, баягы. Сен баягы аракетиңди аябай, сонун аракетиңди кыласың дейт. Бул жагынан айтып атат. Мен тагдырымды жасайт экем да. Демек мен ушундай экен дебестен жакшыраак жолду мен тандай алат экем да деп аракет кылып келатсаң, бул жагынан Карл Густав Юнг айтат. Бирок тагдырдын ээси сен эмессиң. Сен Кудай эмессиң. Биз аракетибизди ушундай кылалы. Берекетин жараткан бизге жакшынакай кылып берет. Убактыбыз аяп калды. Рахмат. Бизде конокто Шайырбек
Абдрахманов болду, белгилүү журналист жана азыр Манас иликтөөчү. Рахмат Рахмат сизге. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.